Бишкек шаарында 5-чи Кыргыз-Пакистан соода жана инвестициялык форуму болду. Иш-чарага соода, фармацевтика, айыл чарба, тамак аш өндүрүшү, курулуш, машина жасоо, химиялык өнөр жай, логистика, туризм жана башка тармактардан 100дөн ашык кыргыз жана пакистандык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Ишкерлер соода, экономикалык жана инвестициялык ишмердүүлүктү кеңейтүү жана эффективдүү логистикалык каттамдарды түзүү маселелери боюнча баарлашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча өз ара аракеттешүү жана кызматташууну кеңейтүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Well, the purpose of today's event is to bring the private sectors of our two countries closer. Биздин иш-чаранын максаты эки өлкөнүн ишкерлерин жакындатуу болуп саналат. Эки мамлекет башчылары бизнестин өз ара байланышын жакшыртуу жана эки өлкөнүн экономикалык мамилелерин жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн иштеп жатышат. Мындай иш-чаралар ишкерлерди байланыштыруучу көпүрө болуп кызмат кылат жана мындан ары тыгыз, бекем мамилелерди куруу багытындагы өз ара аракеттенүү үчүн байланышты чыңдайт. Бүгүнкү күндө Пакистандан келген компаниялар активдүү иштеп жатат. Көбүнчөсү ушул Бишкек эркин экономикалык аймагынын территориясында иштеп жатат. Бул пакистандык компанияларга эмне берет? Көптөгөн преференцияларды берет, ошондой эле жеңилдиктерди көрсөтөт. Анан бүгүнкү күндө ошо Пакистан тарабынан эң эле негизгиси бул текстиль жана фармацевтика тармагындагы компаниялар өз ишин алып барып жатат.